Ал жакта канча квартираңыз бар? Ал жакка эле барсам болбойбу? Жок, ал жак уже занято. Алло, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Шунуске жана квартира боюнча чалбадым эле. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын жашоочулары тарабынан тиешелүү тараптарга буга чейин 100дөн ашуун арыз даттануулар келип түшкөн. Анда алар көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин ээлери мейманкана катары пайдаланып, кардарларга кызмат көрсөтөөрүн билдиришкен. Жашы жете элек өспүрүмдөргө туура эмес көрүнүш болуп жатканын кошумчалаган. Мыйзам боюнча көп батирлүү үйлөрдү мейманкана катары жана ар кандай максаттарга пайдаланууга тыюу салынган. Жашоочулардын арызынын негизинде рейд жүргүзүлүп, 20дан ашуун батирлер кызмат көрсөткөнү аныкталды. Так, сайт жактан кирип кетип калганда биринчи эмес, экинчи дом. 272 болуп калабы? 76, а? Хорошо. Канчанчы подъезд? Чоң жол жактан биринчи подъезд. Чоң жол жактан биринчи подъезд, экинчи этаж. Хорошо. Мейманкана катары пайдаланууга берилерин батирдин ээлери интернетке чыгарып, кардарлар жарнама аркылуу көрүп, андан соң барышат экен. Алардын дарегин так аныктоо максатында комиссиянын мүчөсү атайын телефон аркылуу чалуу аткарып көрдү. Анда батирдин суммасын айтып, арзаныраак кылып беребиз дегенде шарттарын айтып жатышты. Телетоп барган учурда кардар келет деп күтүп турган батирдин ээси камераны күткөн эмес. Ал өзү мейманкана катары 1 жылдан бери пайдаланылып жатканын айтып, бул үй сатылат деген шылтоолорун билдирди. Мыйзамсыз иш аракеттери үчүн протокол түзүлүп, айыппул салынды. Азыр рейд учурунда биз келдик, квартира берилет деп сиз мени чакырып алдыңыз, туурабы? Мен кирдим, 3 саатка десем макул дедиңиз. Айттым, туурабы? Ол башка адрести айттым. Ал жакта эженики. Башка адреsten барбы? Башка эженики ал жакта. Адреси жакшы экен, ал эки база болду. Башка эженикине жиберейин дедим, ал меники бош эмес деди. Азыр сиздер документин алып берсеңиздер. Паспортуңузду бериңиз. Болуңуз убакыт чозбоңуз. Паспортуңузду бериңиз. Жок, эми протокол түзүп аны рубайлоңуздар. Эми ол кайталанбайт. Бул сатыла турган үй. Биз айына койгонбузда паспортуңузду берсеңиз сиз. Анан ушуга карап неме кылат? Паспортуңузду бериңиз. 2 комнат бар, 2000 сомдон. 2000. Арзаныраак кылып бересизби? 2 киши болсо 18 кылып берем. 18. Ориентир эмес кайерда адрес? Эски городской больницанын тушунда болду. Эски городской больницанын тушунда. Айерде 2 дом бар эле менимче. Азыр бош эле, азыр барсак болорбу? Аселия. 34 канчада бошойт экен? 34 канчада бошойт экен? Эми чаат экен, саат 7-лерге даярдап беребиз. Андан кийинки даректеги батирдагы кардар кабыл алып жүргөн. Үйдүн шарттарын көрүп алуу максатында ээси чакырылган. Жашы жетелик кызынан батирдин кулпун жөнөтүп жиберген. Бул учурда жашы жетелик баласын мындай иштерге аралаштырганы үчүн да жоопкерчилик каралат. Бул жерге да айыппул салынды. Сен фамилияң ким өзүң? Аматова. Апаңызчы? Жөнбекова. Жөнбекова. Тур. Ал жакта. Точно ошол бана башка? О, мен билем ушул. Азыр мен жакшы таанышып чыктым. Анда протоколду кантип түзөсүңөр? Ол өзүнчө соңгушун деп атат. Жок, бул ясуарга жекеткен. Ким силерге де бурон болсун? Бурон бул силерге сүзүшүп кетесизби же башка бирөө бар? Эмне сүзүшүп? Нарк канчада окшойт? Ашы? Нарк азыр жарым саат. Ал ичинде бирөө барбы? Маалыматка ылайык, күн сайын батирди ижарага берип алектенгендердин саны шаарда өтө эле көп. Алардын дагы бир катардагысы Гапарайтиев 11 дарегинде жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 2-кабатындагы 4 батирди тең суткалык ижарага бергени аныкталды. Биздин даярдалган актер сураганда батирдин бирөөсү жарым саатта бошойт, күтүп тургула деген. Комиссия барганын угуп, батирлердин аштырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Батирдин ээси келип жашай турган үй экенин айтып, айыбын мойнуна алгысы келген жок. Мен Кайрыш Резат Бердибекович, мен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык аймак башкармалыктын юристи мен же. Удостоверение каласаң тартып алыңыз. Өзүңүз тааныштырып алыңыз. Закондо бирөөнүн үйүнө киргенге акысы барбы жокпу? Хозяин жок. Закондо көп кабаттуу үйдө 68 беренеде жок. Неге киресиң? Кандай акың бар сен киргенге? Сиз көп кабаттуу үйдө гостиницага иштеп турасыз. Ким айтты? Ким айтты? Бизде фиксация кылдык. Мына жигитти уже бизге квартираңызды ал жигит кимге билесиңби?
Мен кайтам билем, квартира мага давать етип атат, давать этем. 2000 сомдон деп айтып атты бизге. 2000 Мына квартирасы бошойт. Сатайын бошойт. Жарым сатайын мына бошойт. Бере албайм азыр мен айтып атам. Квартира менде. Бул жер коомдук эмес. А бул менин квартирам? Сиздин же неде клиенттериңиз бар, неде клиенттериңиз ичинде отурат, азыр жарым саатта бошойт. Чыгыш керек булар. Ошол карап отурабыз, азыр чыгыш керек булар дагы. Буга акча берип, сиз притон катары иштеп атасыңыз. Бунун ичинде клиенттериңиз бар. Ким айтты сага? Мен билбейм. Болбосо, үч сөз айтып коюңуз, же Жаап тургачы, жаап турчу, коюп турчу. Болдуго? Эжеке, мен сөзүм калп болсо мына квартираны ачып коюңузчу, көрөйүн. Мына квартираны. Мен сөзүм калп болсо. Өчүрүп. Мындай жагдайды уккан жашоочулар комиссия мүчөлөрүнө, телетопко жана милиция кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирип, катуураак көзөмөлгө алгыла деген өтүнүштөрүн айтты. Айыбын мойнун алгысы келбеген бул айымдын кошуналары буларды айтып беришти. Саламатсыңарбы? Жакшы келипсиңер. Ушу 4 квартира мындан да алып жататты. Мындан да алып жатат. Суточный квартира болуп, тойгозуп, мен чындап айтсам 4 балам бар, они все несовершеннолетние дейт. Ошолордун коопсуздугуна мен коркуп, он чыкпай нанте отурдум. Койчуйм деп өзүнө кеч кайтам мына Нургүл эжеге. Нургүл эже, ладно, ар адам ар кыл табат этот акчаны. Но сиздики вообще ашыкча болуп кетти. Десем, жок, мен только иностранецтерди коем, меймандарды коем, аны буну коем деп. Пожалуйста, не снимайте. Калсырат. 4 баланын анасы болуш үчүн. Ушу 4 квартира, ушу Нургүл эже карайт, ушу 4 квартира. Өзүнүн квартирасы баары меники. Түнүнө коркуптайм, берген наркоманы келеби, киме келет, кайсы кыз келет, мына жерде даже если честно говорить, порттер баягы не машиналарда келип баягы, не мындай машина. По-моему, даже кыздар да келет окшойт, менин түшүнүгүм боюнча, себеби мен балкондон көрүп эле турам бунучу. Но түнү чыга албайм, себеби мен корком өзүм коопсуздугума. Но как-никак мен Нургүл эжеге көп айттым, Нургүл эже коюң деп. Но мен арыз менен кайрылган жокмун. Себеби ойлогом мен бул эже унчалык бачен барбаса керек деп. Но последнее время вообще болбой калды. Мына кандай Кошуналарды эртең чакырайлы. Эже. Сынасы кандай болот? Нургүл эже. Тартпа сен, тартпа. Не надо, анда кылбаңыз. Мына эже прекрасно билет, 4-нчы этажда жашайт. Тартпачы. Каждый раз я на работу иду с утра, отсюда выходят мужчины какие-то эти, я уже не понимаю. Мы тут живем с детьми, это вообще неприлично. Эжемдерде кимдер бар, өзүнүн квартирамдар бар. Муну жакта сиз квартира. Айттым а сизге, мана өзүңүзгө айттым. Ушу Айзадан ягы тап болот. Азиретке башка далилдин кереги жок эми бул жерге. Адвокат кылып Ам бизге ондой нерсенин кереги жок. Действительно мен карындашым саарлап 6-да кетет ишке, 7-де кетет. Мен чыккандымда жаман ойлойт экен, чындап элечи. Перде бүт ошондой эле жашайт деп ойлойт экенде. Аны оштон бери мен билбейм. Ачык мен айтканым ошо, мурда сутушный берилет. Ана уруш кетти. Мындай текшерүүнү батирдин ээлери жактырбай, рейд жүргүзгөн топко тоскоолдуктарды жаратып урушууга чейин барып жатты. Жарандардын тынчтыгын сактоо үчүн мындай рейдтер эми тынымсыз өткөрүлөт. Бир эле аймактык башкармалыкта 30га жакын батир кардар кабыл алат. Мындай мыйзамсыз аракеттерди жоюу керек. Биз буга чейин эскертүүлөр бергенбиз, буга чейин протокол түзгөнбүз, бирок ал чаралар жетишсиз болду да. Ошон үчүн мына массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүн чакырып, алар уят карып, алардын адрестерин тактап, өздүктөрүн жарыялабасак, негедир биздин жанагы протокол түзгөндөр дагы негеде жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз бул иш-чараны бүгүн эле эмес, мындан кийин стималдуу түрдө кылайлы да, себеп дегенде бүгүнкү рейд болгонун ачык айтыш керек да. Кээ бир маалыматтар чыгып кетиптир дагы, кээ биркилердин өзүңүздөр көргөндөр ачпай койгон учурлар болду. Ошон үчүн биз мындай күтүлбөгөн жерден ушундай кечке маал барып басайлы деп атабыз. Себеп дегенде мына бийик кабат үйлөрдө коңшулар аябай жагымсыз мындай шарттар түзүлүп атканын билесиздер да, түшүнөсүздөр. Ошон үчүн мен ойлойм, бул боюнча биздин иш-чара дагууланат. Дагы баса белгилеп кетүүчү жагдай, мыйзам боюнча көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары пайдаланууга мыйзам жол бербейт. Эгерде сиз жашаган аймакта дагы ушундай жагдайлар орун алган болсо, Ынтымак телеканалына кабарлаңыз. Мен чыгарып коем, сөзүңүз кошо келиңиз, а? Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.